Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпжөнөкөй. Апсиндагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары жөпжөнөкөй. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтомун сунуштайбыз. Башкы прокуратура абактан мыйзамсыз чыгып кеткендерди өз ыктыяры менен кайра кайтууну талап кылды. Камактан чыккан Равшан Жээнбеков УКМКга чакыртылды. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Садыр Жапаровдун кыргыз элине кайрылуусу. Өмүрбек Тегебаев жогорку кеңешке кайтууну каалайт. Курсан Асанов эмне үчүн кармалганын УКМК айтты. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен. Башкы прокуратура абактан мыйзамсыз чыгып кеткендерди өз ыктыяры менен кайра кайтууну талап кылды. Башкы прокуратура 6-октябрга караган түнү абактан мыйзамсыз чыгып кеткендерден өз ыктыяры менен кайра кайтууну талап кылып, эгер бул талап аткарылбаса катуу чара көрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Камактан чыгып кеткен адамдар кармоонун белгиленген тартибин бузуп, администрациянын кызматкерлерин коркутуп, 6-октябрга караган түнү түзүлгөн кырдаалдан пайдаланып, камактан мыйзамсыз чыгып кетишкен. Мындан улам абактан мыйзамды бузуп чыгып кеткендерге карата жаза кодексинде жаза чаралары каралаарын эскертебиз деп жазылат маалыматта. Булак Супер KG. Камактан чыккан Равшан Жээнбеков УКМКга чакыртылды. Камактан чыккан Равшан Жээнбеков бүгүн 11-октябрда УКМКга күбө катары чакырылганын социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Балким бул ирет массалык башаламандык фактысынын уюштуруучусу болуп калам, деп жазды Жээнбеков. Булак Супер KG. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Садыр Жапаровдун кыргыз элине кайрылуусу. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Урматтуу кыргызстандыктар, мага маанилүү мамлекеттик кызматты ишенип тапшырганыңыздар үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем жана чоң жоопкерчиликти алгандыгымды да түшүнүп турам. Үмүттү актоого жана биздин өлкөнү өнүккөн, заманбап демократиялуу мамлекетке айлантууга болгон күч аракетимди жумшайм. Ар бир кадамым жана аракетим мамлекеттик кызыкчылыктарды чечүүгө багытталат деп ишенем. Коомдун бардык прогрессивдүү күчтөрү биригип, өлкөнү чогуу кризистен алып чыгуучу маселелерди чечүү мезгили келди. Менин программамда жигердүү чечүүнү талап кылган 10 артыкчылыктуу багыттарды белгилеп кеттим. Алар: өлкөдөгү кырдаалды турукташтыруу, инвесторлорду чакан жана орто бизнести коргонуу, уюштуруу жана бизнес жүргүзүүнү жеңилдетүү боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу, социалдык төлөмдөрдү, пенсияны, эмгек акыны өз учурунда төлөө, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, коррупциялык аракеттерге аралашкан бардык атка минерлерди жоопко тартуу, жылытуу мезгилин өткөрүү жана электр энергиясына болгон дефицитти кыскартуу, тышкы карызды төлөө мөөнөтүн узартуу жана реконструкциялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, кадр саясатындагы ыраттуулук, конструктивдүүлүк жана ачыктык саясатын жүргүзүү, күчтүү кадрлар, күчтүү өлкө, бюджетти толтуруу максатында жер үй, кум-төр жана башка кендерди иштетүү боюнча келишимдерди кайра карап чыгуу, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо. Бул маселелерди чечүү жеңил болбойт. Алардын айрымдары боюнча чечим кабыл алуу кыйынга турушу мүмкүн, бирок мен таза, ачык, айкын иштейм деп сөз берем. Биз эски эрежелер менен иштебейбиз. Биз заманбап ыкмаларды колдонобуз. Биз жаштарды коомдун бардык тармактарына жигердүү тартабыз. Биз кыргызстандыктар өзүбүз гана бири-бирибизге жардам бере аларыбызды түшүнүшүбүз керек жана бардыгыбыздын бир максатыбыз бар экендигин унутпашыбыз зарыл. Бул келечек муун үчүн Кыргызстанды гүлдөтүү. Ишеним көрсөткөнүңүздөр үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Булак Аргумент KG. Өмүрбек Текебаев жогорку кеңешке кайтып келүүнү каалайт. Ал буга чейин Кыргыз Республикасынын БШКсына арыз берген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине кайтып келүүнү көздөп жатат. Ал буга чейин Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Анын арызын кийинки жумада карай тургандыктарын белгилешти. 2017-жылы Өмүрбек Текебаев Мегаком ишинде $1 миллион пара берген деп айыпталып, 8 жылга эркинен ажыратылган. 2020-жылдын август айында жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып, жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотуна жөнөттү. Ал экс-депутатты үй камагына чыгарды. Булак Аргумент KG.
Курсан Асанов эмне үчүн кармалганын УКМК айтты. 10 октябрда Ички иштер министринин мурдагы орун басары, бир аз күн Ички иштер министринин ишин аткарып калган Курсан Асанов кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Алардын айтымында Асанов 9 октябрда Борбордук аянттагы массалык башаламандык иштер боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды да иликтөө издөө иштери жүргүзүп жатат. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев эки жан сакчысы Канат Сагынбаев, Дамир Мусакеев менен кайра кармалып, Атамбаевдин балдары Кадыр менен Сейит да суракка алынганы, көп узабай Фарид Ниязов да кармалганы маалым болгон. УКМК аларды да жогоруда айтылган массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын маалымдады. Эске сала кетсек, 9 октябрда Ала Тоо аянтында Атамбаев менен Бабановдун тарапташтары келип, митинг уюштурган. Ага Садыр Жапаровдун тарапташтары келип, жолтоо болгон. Эки тарап тирешип, аягы мушташка айланып, окто атылган. Кагылышууда Тилек Токтогазыев менен Темир Сарыевдин жан сакчысы жаракат алып, улуттук госпиталга жеткирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин айтымында алардын акыбалы орто. Булак алакан кежи. Гүлжигит Алыкулов Казакстан премьер-лигасында мыкты жарым коргоочу аталды. Футбол боюнча Кыргыз улуттук курамасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Казакстан премьер-лигасынын 6-турдук оюнунда мыкты жарым коргоочу аталды. Бул тууралуу премьер-лиганын расмий сайтына жарыяланды. Астана менен болгон оюнда Гүлжигит Алыкуловду эч ким токтото алган жок. Кыргызстандык футболчу каршылаш команданын коргоочуларына көптөгөн кыйынчылыктарды жаратты. Гүлжигит Алыкуловдун иш аракеттери индекси 343 деп жазылган билдирүүдө. Гүлжигит Алыкулов 4 октябрда Астана клубуна каршы оюнда укмуштуудай оюн өткөрүп 2 гол киргизген. Булак Супер KG сайты. Дастанбек Жумабеков Садыр Жапаровго келген күнүңүздү эмес, кеткен күнүңүздү ойлоңуз деп кеңеш берди. 10 октябрда Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында премьер-министр кызматына Садыр Жапаровдун талапкерлиги каралып жатат. Анда депутат Дастанбек Жумабеков Садыр Жапаровго келген күнүңүздү эмес, кеткен күнүңүздү ойлоңуз деп кеңеш берди. Сизге бир сунуш, келген күнүңүздү эмес, кеткен күнүңүздү ойлоңуз деген жакшы сөздү эске тутуп алсаңыз, Жогорку кеңеш сиздин талапкерлигиңизди бекитип берет деп ишенебиз. Жакшы баяндама жасадыңыз. Депутаттар качып кетти деп айттыңыз. Мен сиз менен жолугуп, төрагалыкты эмнеге таштап кеткенимди айткам. Мамлекетте туруктуулук сакталсын деп төрагалыкты тапшырып бердим. Коррупцияга каршы күрөштү улантсаңыз деп айтып кетет элем дейт ал. Булак Супер KG сайты. Коменданттык саат киргизилген Бишкекте түн кандай өттү? Борбор калаада саясий окуяларга байланыштуу 21 октябрга чейин өзгөчө абал киргизүү жарлыгына кол коюлган. Коменданттык саат киргизилгенде Бишкекте биринчи түн тынч өттү. Бул тууралуу комендатурадан билдиришти. Мындан тышкары, мүлккө зыян келтирилип, талап тоноочулук фактылары болгон жок. Ошондой эле комендатура коменданттык саат учурунда блокпосттор аркылуу аэропортко бараткан жана келе жаткан жүргүнчүлөр билет жана паспорттарын көрсөтүп өтөөрүн кошумчалады. Эске салсак, мамлекет башы Сооронбай Жээнбеков Борбор калаага 10 октябрдан 21 октябрга чейин өзгөчө абал киргизүү боюнча жарлыкка кол койгон. Анын алкагында комендатура түзүлүп, жетекчиси болуп Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары Алмазбек Орозалиев дайындалган. Эми Борбор калаанын тургундары 21:00дөн таңкы саат 5ке чейин сыртка чыга алышпайт. Булак Спутник KG. УКМК Салайдин Авазовду кайра кармады. Электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 11 октябрда УКМК тарабынан ыкчам аракеттердин алкагында электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов кармалган. Ал 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү абактан мыйзамсыз бошонуп чыккан. Ошондой эле маалыматта Авазов жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилгени айтылган. Булак Репортер KG. Министр Кашкар Жунушалиевдин ордун ээледи. Улан Ниязбеков Ички иштер министри кызматына киришти. Бул тууралуу укук коргоо органдары билдирди. Бул буйрукка жаңы премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Улан Ниязбеков Ички иштер министринин каржы экономикалык бөлүмүнүн башчысы болгон. Ал 2012 жылы жүк ташуучу унааларды сатуу боюнча ишкердин билдирүүсүнө катышкан. Бирок прокуратура мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу иш козгоодон баш тарткан. Эске сала кетсек, буга чейин Ички иштер министрлигин Кашкар Жунушалиев жетектеген. Ал 6 октябрдагы ызы чуудан кийин дайынсыз жоголгон. Такталбаган маалыматтарга таянсак, анын Казакстанга чыгып кеткендиги камкууланууда. Булак Назар Ньюс KG сайты.